Кыш келгенде айрыкча биздин айымдар кайсыл ооруга туш келет билесиздерби? Көбүнчөсү кыш келгенде биздин айымдарда цистит же болбосо эндоцервицит деп коет. Ал дегени биздин айымдарда келип туручу бул нормада микрофлоралар деп коет. Женский жактан келе турган атайын выделение келет, анын составында микроб болот. Көп айымдарыбыз гинекологко көрүнмөгөнүнө байланыштуу жана микробдун количествосу көбөйүп кетет дагы, ошондон осложнение циститке берет. Атышуу, кытышуу же болбосо айымдардын көбүнчө дискомфорт деп коет. Муздак жерге отуруп калдым эле, сызга отуруп калдым, скамейкада отуруп калдым же болбосо бутум жука жүрүп калды эле, бутумда жанагындай сыз өтүп калды эле деген айымдарыбызда көп учурайт. Бул дегени гинекологко же урологко барып көрүнө турган оору болуп эсептелет. Бунун натыйжасында мазокторду тапшырасыздар, УЗИ кыласыздар, андан кийин общеанализ мочы деп коет. Ошолордун жыйынтыгы менен сизге лечение башталат. Эгерде сизде ушундай көйгөй боло турган болсо, өзүңүздөрдүн гинекологуңуздарга же урологко көрүнсөңүздөр, бул көйгөй албетте чечилет. Ассаламу алейкум.